Assalamu alaikum, men Sergek Жашоо каналымдын көрүүчүлөрү, менин катталуучуларым, саламатсыздарбы, амансыздарбы? Кайрадан мен сиздер менен Талайбек. Мен бүгүнкү чыгарылышта сиздерге тизе оорусуна пайдалуу болгон көнүгүүдү көрсөтөйүн. Тизе оорусу бул кандай болгон оору? Мисалы үчүн, сиздер ылдый басып бара жатканда, өйдөгө басып бара жатканда, же болбосо секкичеден, лестницадан өйдө ылдый түшүп атканыңыздарда тизеңиздер ооруп калат. Оң жак бутуңуздар же сол жак бутуңуздар же эки тизеңиздер же болбосо көбүрөөк басып койсоңуздар тизеңиздер ооруп калат. Мына ушундай ооруларга пайдалуу болгон көнүгүү. Эгерде кимдин тизеси бүгүлүп катып калган же болбосо кээ бирөөлөрдүкү бүгүлбөйт, ошондой деңгээлдеги оорулар болсо, бул азыркы көрсөтө турган көнүгүү сиздерге албетте мындай бул көнүгүүдү жасай албай каласыздар. Сиздер төмөндө менин телефонум жазылып турат, ошо телефонго байланышсаңыздар, мен сиздерге толугураак маалыматты телефон аркылуу айтып кетемин. Ал эми азыр болсо, жогоруда айтылгандагы оорудун белгилерине пайда бере турган тизе оорусуна пайдалуу болгон көнүгүүдү сиздерге көрсөтөйүн. Анын үчүн момундай кроваттын үстүндө же жерде паластын үстүндө болсо дагы болот. Момундай бир жаздык колдоносуздар. Мындан дагы калыңыраак болсо дагы жакшы. Катуулугу мындан дагы катуураак болсо дагы андан да жакшы болот. Аны мындай коесуздар. Койгонуңуздарда мына үстүгө жатканыңыздарда момундай жоон сандын тизеге жакын бөлүгүдө ушул койгон жаздыгыңыздар турса жакшы болот. Аны коесуздар дагы. Тизени ошол жоон сандан ушул жаздыкка коюп, көкүрөгүңүздөрдү, башыңыздарды көтөрүп албаңыздар. Бош бул жака таштап коюңуздар. Толук бутуңуздарды чоюп жатып, дем алганда өзүңүздөргө тартасыздар. Дем чыгарганда түшүрөсүздөр. Дем аласыздар, дем чыгарасыздар. Өтө тездикте жасабаңыздар момундай. Акырын дем аласыздар, дем чыгарасыздар. Дем алып, дем чыгарасыздар. Ушу көнүгүүдү буттарыңыздар чарчап калганга чейин жасаңыздар. 20 жолу жасай аласыздарбы, 50 жолу, 100 жолу, канчалыкка жасай аласыздар. Бутуңуздар чарчап калганга чейин жасасаңыздар, ошондо тизе муундар менен биригип турган булчуңдар бошошуп жумшара баштайт. Экинчи көнүгүүдү жасаганда ошондой эле жерде отурасыздар. Тизе эле отурасыздар дагы, чөгөлөп, эки согончокту бир аз жылдырып, көчүктү мүмкүн болушунча ылдый түшүрүп, акырын артка карап чалкалайсыздар. Артка карап чалкалайсыздар, кайра өйдө болосуздар. Артка чалкалайсыздар, кайра өйдө болосуздар. Жакшы өздөштүрүп, жакшы үйрөнүп калгандан кийин акырындык менен барып арт жагыңыздарга мондай болуп жатып калсаңыздар, могул тизеге кеткен, жоон сандагы тизеге кеткен булчуңдар уюп калган, узундугу кыскарып калган булчуңдар чоюлуп, тизеге баруучу азыктардын жолу ачылат. Ушундай канчалык жата аласыздар. Ушундай жатып турганда дагы акырын өйдө болуп туруп кетесиздер. Эми бул көнүгүүдү жасаганда, ушул эки көнүгүүдү жасасам эле менин тизем жакшы болуп калат экен дегенден алыс болуңуздар. Анын үчүн тизе оорусу ушу бел оорудан башталып барат. Мен өткөндөгү чыгарылыштарымда бел ооруга, жамбаш ооруларына пайдалуу болгон көнүгүүлөрдү көрсөткөнмүн. Ошо көнүгүүлөрдү да кошо жасап жүрсөңүздөр, мен ишенемин, сиздердин тизе ооруңуздар сакайып жакшы болуп кетет. Анда эмесе, ушул кыскача көрсөтүүм аягына келип жетти. Эч кимиңиздер оорубаңыздар, сакайып кетиңиздер. Аллах Таала мээнетиңиздерге өзү шифасын берген болсун. Кайрадан менин чыгарылышымда көрүшкөнгө чейин аман болоюк, эсен болоюк. Баардыгыбыз Аллахтын алдында аманатпыз. Ассаламу алейкум.